Ассалаумалейкум. Ардактуу кыргызстандыктар, ардактуу мекендештер, замандаштар. Ассалаумалейкум. Кандайсыздар? Ден соолуңуздар жакшыбы? Үй бүлөңүздөр тынчпы? Баары жакшыбы? Тез жарыя каналы бүгүн сиздерге дал ушул Ордолу Ош шаарында болуп жаткан жаңылыктар боюнча тааныштыралы деп турат. Бүгүн 5 апрель. Күнгө ишембе, 6-күн. Мындайчалап айткандачы. Ордолу Ош шаарында жакшы жаңылыктар, кандай жаңылыктар болуп турса, бүт бардыгын биз чагылдырып чыгарып берип турабыз. Тез жарыя каналы. Андыктан бизге катал коюңуздар. Биз турган жер Бекмамат Осмонов атындагы көчө. Трасса, унаалар жүрүүчү жолдун четинде турабыз. Асфальттын четинде тагыраганда. Бул жакта болсо биздин жаныбызда, бул жерде Нышанов атындагы мектеп гимназиясы бар, номер 50-чү. Бул жакка карай кирип кетет. Гимназиянын жанында эле жакшы ушул көчөдө жаңылык болуптур. Кандай жаңылык десеңиз, Ордолу Ош шаарынын бардык жерлеринде жаңылык болуп атат. Бирок бул жерде бир өзгөчө жаңылык болуптур. Анткени тротуар жаңыланып турмак. Такыр бул жерде тротуар деген түшүнүк жок болчу мына көчөнүн боюндачы. Бекмамат Осмонов көчөсүнүн жегинде, чекесинде, асфальттын чекесинде даракты, же болбосо тротуарды такыр көрбөйт элек. Мына ушул жерде пайда болуптур. Кантип пайда болду десеңиздер, жөндөн жөн пайда болгон жок. Атайын шаардык мэрия тарабынан каржыланып жакшы иштер жасалып, алдыга карай жылып жаткан учуру. Тротуар турасы 4 метрге жасалып тур. 1, 2, 3, 4. Узундугу болсо 820 метр азыркы учурда бүтүптүр. Почти 1 километр жасалып тур. Дагы да болсо улантылып, тетиги Мамыров көчөсүнө чейин, тагыраак айланпасына чейин, Актилек айланпасына чейин жасалып бүтөт экен. Жолдун четтери. Тагыраак Актилектин четинде жанагы биз ноокаттан келе жатып айланпадан бурулуп эле западный тарапка бурулат элек го, сол тарапка. Бизге карап келатканда. Оң тарап болуп калды, ушундай мындай келе жатканда, оң тарап. Бүт үйлөрдүн жанынан ушундай тротуар өтөт экен. Жакшыбы? Сонун жаңырат. Анткени бул тротуардында бир орду сон. Могул жолдо жүргөн автоунааларга тоскоолдук жаратып, жанында могул жерде жүрбөстөн могул жерлерде жетелешип, же болбосо велосипед айдап, мындан сырткары эртеби кечпи биз жүргөн учурда унаалар келип тийишип, же болбосо тоскоолдук жаратып, анын үстүнө башка нерселер менен дагы бул жерде жүрсөк, тоскоолдук жаратышыбыз да. Жөө жүргүнчүлөрчү көбүнчөчү. Уна жүргөн жол өзүнчө, жөө жүргүнчү жол өзүнчө болгону жакшы. Велосипед айрыкча. Но мотоцикл деген башка нерселер аябаганда азыркы учурда кырсыкка көп кабылдырып атат. Кудай сактасын. Ал эми кептин бардыгы дал ушул өнүгүүдө болсун, өнүгүү туурасында сүйлөшөлү. Жолдун аркы бетин дагы сүрдүрүп бир канча метрге чейин асфальт дагы да болсо кеңейткендигин биз билебиз. Ал жака кененирээк дагы өтөм. Мен могу тротуарды кененирээк дагы көргөзүп, аягына чейин айтып берип коюнчу, кандай дейсиздер? Бул азыркы биз турган жер, дагы бир рет эскертип коюн. Замандаштар, көрүүчүлөр, тетиги Барсбек ата айланпасынан жогору карай ноокатка чыгып кетчү Актилек айланпасына чейинки жолдун Бекмамат Осмонов көчөсүнүн чекесинде жасалган тротуарлар боюнча кененирээк айтып беребиз дагы да болсо. Могул жакта арча орнотулган. Жаңы эле орнотулган буларчы. 1-2 күн болуп калды ашып барса. Ушул жаңы жаңылык менен сиздерди тааныштырып атам. Мекендештер, чет жерге жүргөн туугандар, көрүп атасыздар да, өнүгүү өсүү ушундай болуп атат Кыргызстанда. Мына 1, 2, 3, 4 метр. 4 метрден да кичине эендүүрөөк экен турасы. Узундугу 820 метр жасалыптыр деп биз маалымат алдык. Шаардык мэриясы атайын маалымат так жазып чыгарышкан экен. Ошодон улам маалымат дагы да болсо кеңирээк сиздерге айтып жатабыз. Азыр эми мен сиздерге дагы да болсо ушул тулпары менен алдыга карай жолду көргөзүп берейин, кандай дейсиздер?
сіздер мақұл көрген болсаңыздар, біз бой тойған скутер менен жөнөдүк зымырата. Бұл тротуар болып қалған аябағандай чоң қуаныш. Бұл жерде шаһардың тұрғындары аябағандай түсінеді. Жолдың четінде ес алып, тамақтанғандан кейін, кешкі тамақтан кейін көчөнү сейилдей басып, абаларыбыз, чоңаталарыбыз неберелери менен сейилдесе жакшы болот. Кичинекей бөбөктөр дагы монтип ойношот. Кичине кыймылдап кетсе туура түшүнөсүздөр, жолду карап кете бериңиздер мына. Тагыраагы тротуарда. Тротуар негизинен брусчатка эмес, асфальт эле болуп тур. Түйүнө аябагандай 30 сантиметрдей калыңдыкта шагыл төшөлгөн, аны трамбовка кылып машинка менен чоң трамбо жасай турган, трамбовка жасай турган унаа менен жасап туруп, андан кийин болсо асфальтты баскан. Адамдар мына кечкисин ушинтип тротуарда сейилдегени жакшы. Кубанычтуу жаңылык экен. Сонун жаңылык да бул. Буюрса дагы да болсо биздин шаардын мэри мыкты иштей берсе, мындай жаңылыктан дагы көбүн көрөбүз. Анан биз дагы буюрса жакшы ниеттерди кылып өзүбүзгө жакшы бата берип аткан учурда мэрге деле бата берип кое бериңиздер. Жакшы десин, жогорудагы биздин бийлигибиз дагы да болсо кыргыз эли үчүн кызмат кылсын. Мекенибиз гүлдөп өссүн, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулалы деп дем күч берип коюңуздар. Мына ушундай. Демек 820 метр ушул жерге чейин келген экен. Бұл жерде престиж деген монча бар. Бұл жақтар болса дерлік асфальт басырылы ерген. Бирок бұл жерден мен тұлпарымды тоқтатайын да алдыға қарай сіздерге жөнеле көргізбейін. Жоғасы, ешкім тибейді. Бұл жерге дағы жарықтандыру дағы түсі керек. Ол жаққа өзінше электромомчалары тартылып, азырынша бірінші кезекте сол тротуарды қылып қойғаны, жасап қойғаны біз үшін чоң жаңылық. Бұл азырынша мұнылар трамбовка болып тұр, шағыл төшеп. Дағы үстінен шағыл төшеп, андан кейін болса асфальтты басат. Ең ері. Бұрын мол үйлердің көпчілігі мол жақтар. Бақтарақтарын береқа шығарып алышқанбыз. Мына. Көріп тұрасыздар? Ол жерлерді бүйтіп бардығына тротуар болып кен. Бұл шығарылыштарымыздың мақсаты мер Инстаграмда деле, Ютубта деле сөйлеп қақшап, мол жерді тигинтели, антели деп өтіп бара жатат. Гүл тигели, мол жерде ашықша магазин болса, ал мүнткеле, тигинткеле деп жүгіріп беттеменен тура қалып, қысқасы иш әрекет қылып жатқан учуру. Бирок ошол иш әрекеттин артында жумуштар аткарылып атабы, же жумуш болбой эле мер сайрап коюп эле
жұмысшылар іштебей табы деген сұрауға мына жооп ушулар. Көрдүңүздөрбү? Жұмыш катты болуп атат. Кылымда оңдолбогон жолдор оңдолуп, мурундары болбогон тротуарлар эми жасалып атат. Бул жака жаңы эле төшөптүр. Жогору карай экен. Могул жактардын бүт бардыгы чыгып ашканда бул жакачы. Бул могу трассада кенен чоң болуш керек. Жолчу. Ашып барса бул 4 тилкели болот, бирок унаалар бири-бирине батышы кыйын да. Өзбекстанда же болсо башка жактарда, Орусияда жүргөн мекендештерибиз болсо бул жолдорду кичинекей эле жолда деп айтышы мүмкүн. Бирок эми Москва деген чоң шаар, Орусия. Бирок ошонсо дагы ош шаарыбызды деле ошончо өнүк турса болот. Мына көрдүңүздөрбү атайын жолдун тагырамы бурундоп мени кармап турчу. Цементтер дагы куюлган цементтер десек болот. Алып келип даяр сүрүп коюштур. Бул жака ондой шагыл төшөлгөн. Нол жактан башталып тур. Көрдүңүздөрбү? Ушунча шагыл төгүлүптүр. Трамбовка болуптур. Андан кийин болсо атайын цемент куюлуп, үстүнө бордюрлар коюлуп кичинекей. Анан үстүнөн дагы 40 сантиметрден көп булчу жипс тартып коюштур. Жумуш дээрлик ушул жерге чейин уланып аттыр да. Бул жагы дагы. Анан жаман айтышып, жаман жазбаңыздар. Тегинтип атат, мынтип атат депчи. Мэр өзүнүн үйүнө, же өзүнүн жеке кызыкчылык үчүн көздөп жасап жаткан жери жок. Биз үчүн кылат. Мен мисалы үчүн сүйүндүм. Ага бирөө жарымга подход же болсо мындай жакшы көрүнүү максатында эмес. Болгон нерсени айтып деп чагылдырып жаткан учурубуз. Кооз болуп турганы жакшы. Бирок жолдун кооз болбой калганы жаман да. Туурабы? Пробкада калып, жол тыгыны болуп, дээрликсиздер башка болгон, андай-мындай болгонуңуздар келбейт да, туурабы? Кенен жол болсо, азыркы учурда калктын калың катмары дагы көбөйүп атат, Кудайга шүгүр. Азыр 7 миллиондон ашып, 8 миллионго багытталган учурубуз. Ал эми ар бир окууну бүткөн жаран уна айдаачу көөлүк алам деп аракет кылып, ошонун артына жумуш кылып, окуп, машина алат. Ал унаа менен көчөдө дагы да болсо жол тыгындары көбөйөт. Ал үчүн эмне болуш керек? Жол кенен болуш керек бизгечи. Жол азыр аягандай кичине да биздечи. Ошонсо дагы сүйүнүчтүү бар, караңыздарчы. Мен деле мэрдей болуп эле басып калдым го бара-бара. Бул жак трамбовка болуп тур, шагыл төшөлүп. Дальше болсо могул жак уланат. Толук турду. Бул жерде мондай чыгып кеткен атайын өздөрүнүн цементтери бар, мына үйлөрүнчө. Ушуларды атайын азыр жылдырып атыптыр. Тиги үй бар, такалат экен. Могу бергечи. Дагы да болсо калганын жылдырышат. Андан болсо ушул жерде арка үйдү көздөп өтүп кийинки тарапты көрсөйүн, кандай дейсиздер? Мына
Западный айлампасынан келе жатқанда оң тарап мол жақтар Башаламан, Чытырман, Токой болып кеткенле турабы? Видеоларды мурунку жүктөгөн видеолорубузда. Ушул жерлерди тазалап алгыла деди, мына алды. Тап-таза кылып таштады. Эми ушул жерден ылдый карай жөнөйбүз. Төмөн карай. Актылык кругойуна дагы аз-маз бар болчу. Могул жакта шаардык коркуну бар. Жолдун четинде тротуар жок болсо, мына ушундай болот кала. Могул жерден жаныңан КамАЗ өтүп кетет. Сен могул кичине жерде басып кетесиң. Бұл жақтар мик бардық алынған, тазаланған. Бұл жаққа дағы жол кеңейтілсе, аябагандай сон болмақ. Қандай дейсіздер, Трасса ол жол. Бүгін 5 апрельде тартып атабыз. Бұл видеоны шығарылышты. Өзіңіздердің азыр күчурда иштеп жатқан мерге карата жакшы оюңуздарды комментарийге калтыра кетсеңиздер болот. Дагы кайсыл жактарды тартып чыгаралы, кайсыл көчөлөр бар, анда кененирээк айтыңыздар. Биз тартып чыгарып бергенге аракет кылабыз. Тетиги жактан келдим да жаган. Азырынча бир тараптуу эле жарыктар жанып турат. Бул жакты сүрүп даяр кылып коюптур. Бюджет жакшы акча болсо дагы жол кеңейсе керек. Ардактуу кыргызстандыктар, ардактуу замандаштар, көрүүчүлөр. Кыргызстанда тынччылык болсун, аманчылык болсун. Эч качан жамандык болбосун. Өнүгүп алды карай жылы берсин. Биздин каналыбызды колдоп туруңуздар, катталып коюңуздар. Буюрса сиздерге дагы да болсо жаңы чыгарылыштарды тартып чыгарып турабыз. Көрдүңүздөрбү? КамАЗ жанынан өтөтпү? Бир жагы аябагандай көп коркунучтуу, бир жагынан чаң. Миң жамгыр жааса дагы мына өтө берип бул жактан. Тротуардын орду ошон үчүн чоң. Рахмат айтабыз. Жолдун аркы четине тротуар куруп койгондоргочу. Ошол жерде жумуш аткарган иштеген байкелерге, демилгелеген мэрибизге баардыгына ыраазычылык айтабыз.
Біздің каналға қаталып қойыңыздар. Лайк, комментарий, жақсы тұрыңыздар. Ассалаумағалейкум дағы.